Assalamu alaikum ayıldaşlar жерде. Бүгін 2 декабрь 25-жылғы. Так, не дейін дедім еді. О жерде біз стройка қылайлы деп баткен деймін. Алғадан момындай шлакоблок дейіп, пескоблок дейіп алдық әлі. Дамир деген акадан. Білбегендер біліп қойсын. Адашып албағылы деймін, адашып. Качествосы өте начар екен. Оғырда екен. Слишком оғырда екен. Качествосы өте начар екен. Почти бүт кирпиштер ушинтип көчүп эме болуп жатат. Короче, тегиз нормальный кирпичи жок вообще. Шлакоблок дейби, пескоблок дейби. Пескоблок эмес, шлакоблок или пеноблок. Точно билбедим. Биз эч кимден сурабай билбей эле алып алыппыз. Почти бардыгы кирпичи ушундай. Тегиз жери жок экен. Заказ кылып алыппыз да уже. Түнү түшүрдүк эле. Көрбөй калыппыз. Бири экөө десең бүт ушундай. Нормальный кирпич жок. Даже турган местасында азыр тачкада алып келдим. Турган местасында монтип доломанда ондай бөлүнүп жатат. Турган местасында эле бөлүнүп, сынып, укаланып кетет. Качество вообще ноль. Алгадан айлы, алгадан илажы болса албай эле койгула. Дамир деген ака экен. Албагыла. Советую не брать. Качество вообще ноль. Пескоблогу дагы вообще качество жок. Бөлүнүп, сынып, укаланып жүрөт. Сурап, билип, текшерип, анан алсаңар жакшы болот. Турган жерде эле бөлүнүп, сынып, кармасаң укаланып кетет. Вообще цемент аз, ноль, короче, можно сказать ноль. Турган жерде сынып, укаланып, көтөрсөң эле бөлүнүп кетет. Кургагандан кийин ушундай болуп калат экен да бул. Жарым сыныктарын даже могу жерге эмеге иштетип бердик, фундаментке салып бердик, анан стяжканын астыга салып бердик. Эме болуп калбасын деп, калып кетпесин деп. Советую алгадан Дамир деген акадан албагыла. Вообще ноль, короче. Качество жок. Али мык кагып көрө элекпиз. Баягы дубал болгондон кийин по-любому бир нерсе кагат да. Же шуруп буруп катырат. Ошого этият болуп барып көрүп көзүңүздөр менен текшерип анан алыңыздар.